Көңүл буруңуздар урматтуу Борбор калаанын жарандары жана коноктору. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына азыркы учурда телефондук алдамчылык фактылар боюнча жабыркаган жарандардан 100дөн ашык чалуулар келип түшкөнүн билдирет. Көбүнчө кол салгандар мүмкүн болгон жабырлануучулар менен стационардык телефондор аркылуу байланышып, жакын туугандары же достору медициналык мекемелерге жаткырылды деген сыяктуу ойдон чыгарылган кырсыктар тууралуу билдирүү менен ишенимге кирип, дароо акча талап кылышат. Андан соң жарандын абалын пайдаланып, акчаны алууга чабармандарды жиберишет. Демек, жарандын алдамчынын кылмыштуу аракеттеринен жапа чеккени белгилүү болот. Белгилей кетсек, жабыр тарткандардын көпчүлүгү улгайган курактагы адамдар, ушуга байланыштуу 60-75 жаштагы ата-энелерге, чоң энелерге жана кошуналарга кырдаал тууралуу айтып берүүңүздөрдү суранабыз. Мындан тышкары, жарандык активисттерди жана блогерлерди маалыматты бөлүшүүгө жардам көрсөтүүнү өтүнөбүз. Эскерте кетсек, чоочун адам телефон чалып жатканда ал сизге эмнени айткысы келип жатканына көңүл буруңуз. Алдамчылар негизинен жабырлануучуларга ар кандай жол менен кысым көрсөтүүгө умтулушат. Шаштырып, чаташтырууга, коркутууга мүмкүн болчу кесепеттерге алып келүү менен. Мындай кырдаалда сабырдуу болуу маанилүү. Эгерде сиздин эсебиңиздеги бардык акчалар жоголуп кетет деп коркутса да, чалуунун талабын аткарууга шашпаңыз. Дароо 24 саат бою иштей турган 102 кыска номуруна чалыңыз.